Өзбекстандын Риштан районунда Кыргызстанга алып барган дагы бир жер астындагы тоннель табылды. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 23-июнда Риштан районунун тургуну Тымынын үйүнөн Кыргызстандын Баткен облусунун Кадамжай районуна алып барган жер астындагы тоннель табылган. Өзбекстандын атайын кызматынын жана ички иштер башкармалыгынын атайын операциясынын жүрүшүндө эркек кишинин башкаруусундагы жүк ташуучу унаа токтотулуп, аны текшерүүдө жалпы баасы 15 миллиард сомдук iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra, Redmi Note 11 маркасындагы тиешелүү документтери жок телефондор табылган. Үйүн тинтүүдө жер астындагы тоннель табылган. Тоннелдин турасы 1,5 метр, бийиктиги 2 метр жана жалпы узундугу 130 метрге жакын. Кароодо тоннель жарыктандыруу видео көзөмөл менен жабдылган, полу бетондолуп, чыга беришине электрондук лифт коюлганы аныкталган. Жер астындагы тоннель Кыргызстандан Өзбекстанга товар жана башка материалдык баалуулуктарды ташуу үчүн колдонулган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду деп билдирет маалыматта. Буга чейин эки өлкөнүн ортосундагы валюта жана башка түрдүү товарлар ташылып турган ушул сыяктуу 3 тоннель табылганы болчу.